Нурдан Кемелович, много азыр региондорду, жерлерди айланып тастар, жумуштар жүрүп атат. Менде курулуп, переходящий объекттер боюнча бир-эки суроолор бар эле. Мына Ноокат районунун Көкжар айыл өкмөтүндө баарыңыз сиз маалыматыңыз бар, оорукана, больница боюнча. Көп жылдан бери переходящий болуп келип, бүгүнкү күнү элдер быйыл бүтөт деген ошол кичине кайрадан токтоп калыптыр. Ошону көзөмөлгө алып берсеңиз. Анан экинчиси быйыл бүтөт дедилер. Кулатов айыл өкмөтүндө Кулуштан орто мектеби. Ал 22-жылы башталган, бирок ал көп жылдан бери курулбай переходящий болуп келген. Балдар сеңгич панелде окуйт. Жайында ысык, кышында суук болуп. Ошол бүгүнкү күнү токтоп турат экен. Сиздин маалыматыңыз бар да? Биринчи больница боюнча бүгүнкү күндө 2021-жылы башталган 100 орундуу больница. Сметная стоимость 212 болгон, тендердик баасы 196 миллион сомго бааланган. Бүгүнкү күндө 79 миллион сому каржыланып бүткөн, 117 миллион керек болчу. Азыркы учурда 10 миллион сом бөлүнгөн. 10 миллион сомдун отчетун берер менен биз дагы кийинки транш менен дагы которуп берүүгө дайынбыз. Мен муну дагы өзүнчө көзөмөлгө алайын. Уруксат берсеңиз, быйылкыга бүтүрүп берүүгө аракетин көрөлүм. Жылдын аягына чейин бүтөт. Жылдын аягына чейин. Рахмат. Ал эми Кулуштан мектеби боюнча 275 орундуу мектеп 2022-жылы башталган. 126 миллион сомго бааланган, 15 миллион сом бөлүнгөн, быйылкыга 5 миллион сом каралган. Ал деле ошондой баягы отчетун берер менен биз дагы каржылоого дайынбыз. Муну дагы көзөмөлгө алалы. Муну дагы быйыл бүтүрүүгө аракетин көрөлү. Себеби Ноокатта баягы аба ырайы бүтүрүүгө мүмкүнчүлүк берет. Жылдын аягына чейин бүтүрүүгө аракетин көрөлү. Контроль кылалы. Ошондой эле Ноокат районунун Төлөс айыл өкмөтүндө Герейт Шорон деген мектеп боюнча. Ал 70% бүтүп калыптыр, бирок токтоп калыптыр да бүгүнкү күнүчү. Анда бүтүрөбүз. Быйыл бүтүрүүгө аракетин көрөбүз. Жылдын аягына чейин бүтөт. Жылдын аягына чейин. Анан муну Баглан Алашан мектеби Ноокат районунда. Кулатовда Баглан мектеби, Алашан орто мектеби. ПСДга кирди эле, ошол алардын абалы оор да, быйыл баштай алабызбы ошол мектепти? Дагы айтып коесузбу, кайсы мектеп дедиңиз? Көкжар айыл өкмөтүндө Алашан орто мектеби, Кулатов айыл өкмөтүндө Баглан. Багландыкы ПСДга кирген, 200 миң сом каралган. Жанагындай эле проектный сметный документациясы бүтөр менен курулушка киргизебиз. Экинчи мектеп дагы ПСДга кирген, аны дагы ПСДсы бүтөр менен жумуштарды баштаган. 25-жылда баштайсыздар да? Кудай буйрса баштайбыз. Анан мен 11 объект ошо бердим эле, сунуштардын 25. Ошолордун кайсылары кирди? Быйылкы 25ке. Жанагы күн тартиби боюнча. Күн тартиби боюнча Ош облусунун Ноокат районунун Кулатов атындагы Баглан мектеп кириптир. Бул иштелип атат. Экинчи айтылган мектеп дагы кирди. Калгандарын спорт зал кириптир. Жаңы Ноокатта. Пока ошол. Анан сиз негизинен 11 объект бергенсиз. Анан баягы кезек-кезеги менен алып кетүүгө биз 6 айлыктан кийин дегенсиздер, ошону көзөмөлгө алып коесуз. Рахмат. Анткени азыркы учурда биз көп курулуштардын баарын баштап алганбыз. Республика боюнча 520дан ашык объектибиз бар. Азыр курулуп аткан. Анан четинен бүтүрүп, кезек-кезек менен кылып албасак, биз дагы өзүбүз жоопкерчиликтүү мамиле кылышыбыз керек болуп атат.